ФБР'дин 5-iyuldagi жарыясы алдында өткөн жумада Хиллари Клинтон өзү дагы бул мекеменин Вашингтондогу баш кеңсесинде 3,5 сааттай сурак берип чыккан эле. Ал ага дейре мамлекеттик катчы кезиндеги электрондук кат алмашууларында жеке серверди колдонгондугун тууралуу иш катары сыпаттап, бул жооптуу кызматты андан мурда ээлегендердин эч айырмаламагандыгын, кандайдыр бир жашыруу маалыматтарды жеке дарек аркылуу жөнөтпөгөндүгүн айтып келген. Клинтон кызматтык кат алмашууларында жеке электрондук даректи же имейлди колдонгону коомчулук үчүн былтыр ачыкка чыккан эле. ФБР'дин башчысы Джеймс Коми акыркы 1 жылдан берки иликтөөнүн жыйынтыгын 5-iyul күнү Вашингтондогу басма сөз жыйында жарыялап жатып, буларга токтолду. Мамлекеттик департаментке 2014-жылы Хиллари Клинтон тарабынан кайтарылып берилген 30,000 электрондук каттын ичинен 52 тутумдагы 110 электрондук каттагы маалыматтар алар жиберилген же алынган учурда жашыруун болгон деп аныкталды. Бул электрондук кат тутумдарынын 8-индеги маалыматтар алар жөнөтүлгөн учурда өтө жашыруун деп саналган. Кат тутумдарынын 36-сы жашыруун, 8-и жашыруундун эң ылдыйкы баскычы конфиденциалдуу маалыматтар камтылган кат болгон. Биз жумуш менен байланышкан электрондук каттардын айрымдары из жашыруу аракетинде атайлап жок кылынганынын кандайдыр бир далилдерин тапкан жокпуз. Мамлекеттик катчы жана анын кесиптештери жашыруун маалымат менен иштөөнү тескеген мыйзамдарды бузганынын так далилин таппагандыгыбыз менен бизде алар сезимтал жана өтө жашыруун маалымат менен абдан эле шалаакы иштегенинин далилдери бар. In their handling of very sensitive, highly classified information. Деген ФБР башчысы Джеймс Коми Клинтонго бул иш боюнча айып коюу ылайыксыз экендигин жана муну прокурорго сунуш кылбай тургандыгын дагы кошумчалады. Associated пресс агенттиги белгилегендей, ФБРдин жарыясы Клинтонго каршы кызматта жеке электрондук даректи колдонгонуна кылмыш ачылуу ыктымалдуулугун жокко чыгарат. АКШнын башкы прокурору Лоретта Линч өткөн аптада ал бул иш боюнча ФБРдин сунуштарын кабыл алууну көздөп тургандыгын айткан эле. Хиллари Клинтон президентке кат салышып жаткандыктан анын электрондук каттары боюнча иликтөө шайлоонун бир темасына дагы айланып калды. Клинтондун штабы ФБРдин жарыясынан кийин маселе чечилгенине кубанып тургандыгын жашырбаса, Республикалык партиянын талапкери болот деп күтүлгөн Дональд Трамп ФБР чечимин система бурмаланганынын далили абдан адилетсиздик деп атап, Клинтонду дагы бир сыйра айыптап өттү. Клинтон жашыруун маалыматты, өтө жашыруун маалыматты эбегейсиз санда жөнөткөн. Алар абдан шалаакы болгон деп жатышпайбы? Мен ачык эле компетентсиз болгон деп айта алам. Ал абдан эле начар президент болот. Америкалыктардын өмүрү Клинтон өзүнүн коррупциялык каржылык иштерине жүргүзүп алыш үчүн тобокелчиликке салынганы абдан өкүнүчтүү. Деди Трамп шейшемби күнү Түндүк Каролинадагы жактоошулар арасында сүйлөп жатып, абдырлыкта ФБРдин иликтөөсү жарыяланышына турушташ Хиллари Клинтонду ушул эле Түндүк Каролинадагы шайлоо өнөктүгүндө алык ачык ирет партиялашы президент Барак Обама өзү коштоп чыкты. Буга чейин Клинтонго элге видео кайрылуу аркылуу колдоо көрсөткөн Обама шейшемби күнү Шарлотта шаарындагы өнөктүктө сүйлөп жатып, мен бул жерге Хиллари Клинтонго ишенгеним үчүн келдим. Мен силер ал АКШнын кийинки президенти болуп шайлануусуна жардам беришиңерди каалар элем. Хиллари Клинтон чоң сыноодон өткөн. Ал өмүр менен өлүмгө байланышкан чечимдерди кабыл алууга, андай чечимдер кабыл алынган жыйындарга катышкан. Ал жакшы да, жаман да иштеген нерселердин кесепеттерин көргөн. Бул кызматка Клинтондон ылайыктуу башка адам жок. АКШда президенттик шайлоо өнөктүгү жаңы баскычка кирүү алдында турат. Демократиялыктагы, республикалыктагы партия ички партиялык жарышта же праймериздерде жеңген талапкерлерин ушул айдагы курултайда бекитип, жарышка расмий аттандырат деп күтүлүүдө. Улан Алымкулуу, Азаттык.